Мен Аржул групптун представители болом, өкүлү болом. Бизде кыргыз бул эме эч качан бир сабак албайт экенбиз да. Азыр кайрадан эле баягы эски эмени баштап, эмне үчүн биздин жашообуз менен он должен на наших костях он должен свой бизнес строить. Не позволим, не позволим. Со всех сторон мисалы үчүн эме атма. О тартыш керек. Муну копиясын берип атат мына. Мына өзүңөр берген документтерге карап мына. Өзүңүзгө берип атам. Жок, сизге карасаң мына, карап көрчү мына. Каягынан киресиң, каягынан чыгат мисалы үчүн. Мен силерге түшүндүрүп өтөйүн. Данный забор согласно плану возможно полностью уберут. Урматтуу туугандар. Ошон үчүн жалган алып аткандар немеси ушул да. Как тело? Почему как тело? Как тело? Нет, я исполняю свои обязанности. Хорошо? Отрабатываешь свои и все? Я в прямом смысле. Ты юрист? Я тоже юрист. Не провоцируйте. Не провоцируй ты. Здесь, кстати, все юристы. Как она есть, говори. Ты за них говоришь. Уважаемые жители, Ты за них говоришь. Говори за них. Кстати, уважаемые ваш сотрудники хозяин знает, что милиции, здесь все оградите юристы меня от этого человека, он очень агрессивный. Самат, бул жерге эки таш курсачы, биз келип жардам беребиз. Кирпичин ташчабыз. А биз эмнеге каршы болуп атабыз? Бул жерге 7 таш курам деп атат айланайын. Ошого каршы болуп атабыз. Жок, 5 аташ. 7 эмес. Бул жерденчи. Сен 5 этаж калсаң, Решение мененчи биз өйдө кыла албайбыз. Эң план боюнча индивидуалдуу жеке турак жайга берилген жер болсо, анан силер муну этажга алып алсаңар уруксат. Ал кандай жол менен алгансыңар бир Кудай билет аны. муну өзүң айтып 98-жылы тосулган. Сен адыр тосуп койду, стройка үчүн. Жашоо үчүн. Жок, мына күндө келсең эле светти кесип салат да. Электр чакырсаң 1 саат, 2 саатта келет. Сразу келбейт, жумуш токтоп атат. Колго чыгат, 1,5 миң сом копту менен чыгышын алат да. Биз рабочийбиз. Жөн айтып атат да, хозяин айтам. Башкы архитектура макулдашылган кагаздардын баарын, уруксаттардын баарын бериптир. Аржы группабы? Архитектура сен курбайсың десе, аларга айтып атпай, кайсы мыйзам негизинде мен курбаймын. Мен азыр тиги инспекторлор аркылуу уруксат кагаздардын баарын көтөрүп туруп, анан комиссия создавать эткенде Замир абага алдын ала билдирүү жазып коюн, кааласаңар келиңиздер, ошол жактан комиссионно бир сыйра карап коелу. Котлованга кетпейт. Котлованды биз көзөмөлгө алабыз. Макулбу? Прием заявления кылганда согласие соседей, если, макулдук. Силердин если ваши интересы не затрагиваются, да, тогда не затрагиваются. Турган менин үйүм болду. Бул мына участок болуп атат, караңыз. Менин үйүм сиз ушул жерде турасыз. Аралыгы мына ушул 1 метр, 2 метр болду ошол. Мен эмне кылышым керек? Мына бул жерде азыр мен кичине личный жашоо деген бар, башка деген бар. Эмне кылам айтсаңыз ошону. Буларды карап отурам. Норма менен өтсө. Нормадан аерде негизи болбойт. И положено негизи менин жеке оюм боюнчачы. Саламатсыздар, урматтуу Сто беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз кайрадан Арча Бешик жаңы конушундабыз. Бусан болсо биз Баба Ата көчөсүндөгү Баба Ата Чолок көчөсүндөбүз. Бул жердин да тургундары ушул көп кабаттын курулушуна каршы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, могу артынан турган участокко бул 16 соток экен. Ошол жерге Аржу групп аттуу компания биздин маалыматтар боюнча 5 же 7 кабат турак жай салайын деген пландары, тиешелүү документтери бар экен. Бирок мынакей өзүңүздөр көрүп турган бул Чолок көчө, Баба Ата чоң көчөсүнүн биягы Чолок көчө экен. Ошол Чолок көчө 12 үй бүлө жашайт дейт. Ошол үйдүн тургундары мындай курулуштун башталышына каршы экен. Ошол себептен мынакей бүгүн баары топтолуп, ошол фирманын өкүлдөрү менен азыр жолугуп, өзүнүн тиешелүү суроолорун бермекчи. Биз баарын чагылдырып, такта банктап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Жаныбеки, кандай талап коюп атасыздар? Мынакей элдин баары чогулуп атат. Ушуна каршылыгын алып билдирип чыгып атасыздар. Кандай талап негизи? Талап ушул. Биздин мына Баба Ата көчөсү чоң көчө мына бурки. Биздин түштүк тарабыбыз. Узун көчө да узун көчө бул. Арча Бешиктеги. Ооба, тияк жагы Доронбай Садырбаев көчөсүнө чейин, биягы Бакаев көчөсүнө чейин. Ал болсо чөнтөк же болсо кыска көчө. Орусча айтканда переулок деп койсок болот. Ол жерде 12 үй бүлө. Мына 12 үй бүлөнүн узун туурасын көрүп атасыздар. Болгону 100 метрге жетпейт узуну. Тиги жерден туурасы 10 метрдин тегерегинде. Эми ушул жерге могу жерде эки участок бар болчу. Мурда кошуналарыңыздар да? Мурда
багы мындайча айтканда жеке менчик үй салабыз деп алынган 2 участок болчу. Тааныйсыз да бул кошуналарды? Ооба, бул кошуналарды тааныйбыз. Анан ушулар салат кодоп атсак, мына азыркы күндө угуп калдык, марттын аягында. Бир жигиттер келип эле ошол жерге үй салабыз деп эме кылып калышты. Көп кабаттуу үйбү? Ооба, көп кабаттуу. Канча саланат десек, 7 кабат үй салабыз деп калышты. Анан ошого мына бул жердин жашоочулары калып коюп атасыңар, салбасын каршы депчи. Канча эми мына бул жерге мына ар бир үйдө бірден экиден машина бар. Мына бул жерден өткөндө бияка 40 квартиралуу үй салынат иш. 40 квартира үйдө мисалы үчүн бірден машина болсо каягына батат. Ал жерде көчө мына өзүбүздүн көчөнүн машиналары мына. Мына азыр бул жерде бир 30% чыгып аткандабыз. Анан каякка батат, каяк эме кылат, эми ошону жанакы берген тиги архитектура, башка мисалы үчүн багы кызматтар шаардык. Кандай кылып туруп берген, эмне негизинде берген? Биз ошого каршы болуп чогулуп атабыз. Эмелер жөнөткөрбү? Гострой деген бар, архитектура деген бар. Отурушууларга биз кат жазып кайрылдык. Кээ бирлеринен жообун алып атабыз, кээ бирлери азырынча бериле элек. Бирок мына ушул жерде борки Южный магистралдан өйдө Арча Бешиктин ушул багытына азыр биз угуп атабыз, жака көп кабаттуу үйлөр салына баштайт депчи ошо. Саламат мырза, кандайсыңыз, жакшыбы? Бияк сиз тааныштырып кетсеңиз, биякта элдер бул бияк. Саламатсыздарбы, урматтуу элдер. Мен Аржу групптун представители болом, өкүлү болом. Силерге түшүндүрө кетейин деген маселеси болот. Аржу групп бул болсо ушул участоктун болсо хозяин. Силер саласыңар, биякта? Азыркы учурда Силер ушул жерде сатып алдыңыздар? Да, ушул жердин хозяины. Жок, биз болсо хозяиндин атынан келип атабыз. Участоктун хозяины деп. Мындай жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө. Аржу групптун атына бул участок болсо тиркелип катталган. Бул участок болсо полностью качан катталды? Госрегистрде болсо датасы менен бүт документтери бар байкайсыз. Мен азыркы учурда датасын мен андай информация менен не владею, бирок болсо азыркы учурда просто не то что не владею, я просто не помню. Азыркы учурда биякта да силерди түшүнүп атам, бияктан болсо анча-мынча недовольство болуп атат. Бирок болсо силерге түшүндүрө кетейин. Менде колумда азыр экспертизанын копиясы, көчүрмөсү турат. Кааласаңыз мен силерге берейин, силер таанышып кетсеңиз болот. Биз болсо өзүбүз тарабыбыздан эч кандай мыйзамсыз кыймыл аракетти кылбай элебиз. Биз болсо бардыгына биздин соответствующий органдардын негизинде, разрешениясынын негизинде биз болсо өзүбүздүн жумушубузду алып барып атабыз. Сиз возможно биякта көптөгөн эл болсо эмне үчүн мындай аябай жаман туура эмес эметип атканыңарды, кабыл алып атканыңарды возможно тоже түшүнүп атам. Здесь возможно парковка үчүн недовольство болушу мүмкүн, либо канализация үчүн недовольство болушу үчүн. Бирок азыркы учурда силерге айта кетейин, бул бардык ушул үй салына турган план болсо соответствующий органдар менен уже кеңешилип, уже полностью проекттер түзүлгөн. Ушул курулушка тиешелүү баарды документтер бар да. Колумузда бар да. Мен сизге азыр көчүрмөсүн эле көрсөтө алам. Азыркы учурда майрам күндөрү болуп калды, биздин офис болсо жабык болуп калды. Ар кайсы ушундай ситуациялар үчүн биз болсо ойлогон эмеспиз, то что выходной күнү болсо ушундай чогулуш болорун. Бирок болсо биз Аржу групп компания Карамолдоев Чыңгыз аттуу мырзага таандыктуу. Биздин компаниянын директору азыркы учурда шаардын чет жагында турат, шаардан чыгып кеткен өзүнүн жумуштары менен. А так өзү деле келип, компаниянын юристи. Да, мен өзү ушул компаниянын юристимин. Бирок өзү келип тоже түшүндүрө кетет эле. Бизде мыйзам бузуу биз тараптан эч кандай болбой эле. Урматтуу туугандар, бияктан биздин оюбуз боюнча и документтер боюнча. Мындай эмеге жооп бериңизчи. Мына ушул чөлкөмдө мына тиги орусча айтканда Южный магистралдын үстү жагында мисалы үчүн бир частный сектор. Тегеректе көрдүңүзбү, мисалы үчүн 2 этаждан ашкан жерде. Келатканда байкадыңызбы? Жок. Жокпу? Анан кандайча силерге мисалы үчүн берилип калды деп биз бул жерде жашоочулары каршы болуп атабыз да.
мындай да, биз болсо ушул бардык документтерди болсо алып атканда мэрия менен согласовываться этилген, мэрияга болсо ушундай сунуш берилген биз тараптан. То есть азыркы учурда эмне Бишкек болсо чоңоюп атат, население да көбөйүп атат. Биз болсо так что мындай айтканда уплотняем население. Биз силердин жериңерге болсо эч кандай мындай таасир тийбейт деген эме да. Мэрия болсо уруксат берип атат да. Уруксат берип атат бизге. Эмне үчүн? Потому что нормасы боюнча там индивидуальный застройка деген жерде аякта этаж болгон деген эме бар да. Документ. Анан ошолор эмне үчүн генпланды алмаштырып, Градсоветке частный архитектордун атынан алып эле ошолорду алмаштырып атат. Ал кандай мыйзам болуп атат? Айтып берчи. Ошо сен юрист. Смотрите, мен юристмин. Мындай да. Это госорган, это госорган. Это госорган. Претензий может мало быть. Бирок эмне үчүн архитектура ошондой алмаштырып генпланды эмне үчүн берип атат? Биякта индивидуальный берилген барына. Эми өзүң ойлосоң, парковка деп атасың, түшүнүктүү. Этажканын баары турса бир суроо болмок да. Биякта бар частный секторда 2 этаж, 3 этаждан эме жок да. Эми силер сатып алдыңар. Эми архитектурада бир неме болуп атат да, таза эмес. Мына биз жакында жашайбыз могу жерде, ошо баары уже не первый раз вопрос возникает да. Сен айтып атканың биз түшүнүп атабыз. Сен юристсиң, сен мына биз рұқсат алдык, архитектураны алдык, берен алдык деген түшүнүп атабыз. Ошол туура эмес алгансыңар деп атабыз. Бирок эмне үчүн ошо архитектура ушундай алмаштырып атат? Жок, неме? Биз да кошулайын бирден сөздө. Закон бул жерде убакытты албайлы туугандары. Мындай так боло турган бул жигит ошол үй кура турган кожоюндун өкүлү. Ооба. Мунун интереси уруксат алдык, бардыгы болду деп атат. Ошодо. Бизде маселе мында турат. Мына ушул урматтуу, сыймыктуу мына этаж үй салып деген өкүл сиз. Бизге менен чогуу эле 2000-жылдар алгансыз бул жерди. Четверть квартир неме век бул жер бош турду. Да, 20 жылдан. Азыр эми бизге окшоп эле кел дагы 2 этаж саласыңбы, 1 этаж саласыңбы? Же болбосо азыр жерде эле акча болуп отур. Сат. Анан азыр сиз айтасыз, уплетнен эл көбөйдү тигинде эмне. Башка жерлер. Азыр уксаңыздар. Бул булардын уплетнени за счет баягы кошуналардын кызыкчылыгын жок кылып, аларды адам катарында көрбөй кылган менен болбогон окат да. Эми туруңуз. Мен кесибим санитарный врачмын, мен ошол сиздин проекттериңиздерди азыр бардыгы өзгөрүп упрашать этилип болгон. Илгери ушундай проекттер биздин санэпидстанциядан эксперттерден өтөт эле. Аларды алып салышкан. Гражданский совет кылгандагы сүйлөп. Бул мен точно айта алам. Туугандар мына кошуналар. Бул кече 22-жылдын октябрь-ноябрь айында кабыл алынган чечим. Көрдүңүздөрбү? Туура. Эгер мурдагы болсо деле мейли эле. Азыр келип алып bu komisyada oturat azı. Kança komisyerler süylöşüp kol koyup alıp kamalып атат azı. Owa. Bizde Kırgız bu эме эч качан bir сабак албайт экенбиз да. Азыр кайрадан эле баягы эски эмени баштап карасаңыз мына мен үйүм маңдайда. Эртеге менин огородум бар. Мен эшикке чыга албай калам. Туура. За счет менин баягы ушемлетети мен правамды. Анан кийин бул келип алып жыргаш керек. Мен гарантия берем, бул өзү жашабайт анда. Азыр эмес деп көрүңүз. Акча да сатат. Давайте мындай кылалы. Мына азыр биздикин айтып атат, монча доллар, мынча доллар дейт. 2 этаж салып сатса мынча доллар деп атат. Эми ошону 40ка көбөйтүңүз. Ким каалабайт акчаны интерес? Мына азыр бул жерде корыстный смысл баягы эме максат көздөгөн эмеси уже бул баягы болбогон окат да, туугандар. Шуну менен жолдоштор, ушуну менин айтарым ушул. Ошон үчүн биз до конца турабыз. Кандай дейсиздер? Мен айтып ошо жогорку кеңештин курулуш комитети, жанагы градостроительный совети, архитектурасы, тигиси булары алып келсин дагы эметсин. Ал эми мына үйдү караңыздар.
7 этаж, 7 этажды қараңыз, бұл уже жоқ үй бұл. 16 этаж. Какой же это? Жоқ, қошынан айтам. Аквариум. Ошончо туғандар. Біз дағанза ақынача тұрауыз ба? Емін бұл жерде көп. Ваны мұны айтып, юрист жігітке сұрау беруған керегі жоқ. Мен 3 сұрау берейін. Мен 3 сұрау берейін, жолдаштар. Анкен себебі, мен де мұндай. Сұрау беріп алсын. Мен қағаздарын оқып көріп, анан кейін эми по возрасту мен унутуп калышым мүмкүн, ошон үчүн жазып алдым. 23 ноябрда 22 жылы индивидуальный застройка жерлерге не допускается размещать по главным направлениям строительство многоэтажного дома дептир. Это госстрой кабыл алган при кабинете министров. Поэтому Чойбеков кантип алды? Это биринчи суроо. Анан самое главное. Бул киши даже эмеге катышкан эмес. Биз канализация өткөргөндө катышкан эмес. Биз мурдакы хажайын, мурдакы жол салганы эчтеке катышкан эмес. Биз даже мына жерден эме кылалык дегенбиз. Жана шлагбаум коелук дегенбиз. Себеби мына жерде бир киши той өткөрүп калса, машина ушул жерге батпай кетет. Эми бир үйдө 100 киши батпайт. Ошо 20 кишиге. Ооба. Не секрет, ар бир кишинин 2 машинеден бар. Gelini de aydayt, balası da aydayt, özü de aydayt, kempir de aydayt. Ошо 4 кишиге 2 машинада. Мына жерге батпай кетет кечинде. Булар кантип батырабыз? Экинчи суроо мындай. Парковка кое тургула. Парковка. Эмираттагыдай 3 этаж үстүндө, 1 этаж ылды жагында, 2 этаж ылды жагында, 5 этаж парковка болбойт да. Аны жазабайсыңар. Стройкаларды көрүп жүрөбүз. Жазалбайт. Анан моногу биз эле эмес. Тети ынтымакка чейин, муну до конца 188 тетиги жерге чейин, муну көчө до конца бүт баары тең изолированный болуп калат кечинде. Эмнеден эч ким өтө албай калат. Потому что 5 этаж деп атасыңар, 7 этаж, на самом деле 9 этаж салынат, мен билем. А теперь, да, на самом деле 5 этаж, 7 этаж деп туруп, анан кийин потом они продолжают. Я прекрасно знаю. Пентхаус дегендей мындай деп. Ооба, эч ким өтө албай калабыз. Ооба, өтө албай калабыз. Эми укула дагы. Самое интересное, мына жерде, ал 3-чү суроо, хозяйныңызга айтып коюңуз. Сиз жашсыз, сиз жазбасаңыз да мээңизде калат болуш керек. Мына участокты по секрету айтайын, жаңы канча 96-жылы келгенде, 98-жылы келгенде ушул участокты мага предлагать этишкен. Мен жогорку кеңештен как член союза художников, член союза дизайнеров ушул жерге айтканда, хорошо. Ну вы там сами разведите это с квартальным деген. Хорошо деп. Ана мен айттым келип, жок болбойт. Бул жер шумно болот. Бул жер өнүгөт. Биз бу жерде жашай албайбыз. Мен балам 2-чи группа инвалид. Өзүм жүрөгүм ооруйт. Я поэтому отказалась от этого места. Мен тетияктан алдым. Понимаете? А жол болсо мен бу жерде бизнес кылам, ана укмуш болот, анан кийин 2 участка, анан кийин деп айтып, 2 участка на самом деле. Но законы 1,5 участка деген. Каяктан мына забор нар жаққа жылып кеткен. Каяқтан нар жылып кеткен? Значит, госрегистр в этом деле тоже. Вот. Бишкек глав архитектуры. А госстрой здесь вот СНИП боюнча. СНИП дегенде баарыңар билесиңер, грамотный адамдар. Айрыкча эркектер билет. СНИП боюнча эметпептир. Но кичинекей ишкана Татлин Development деген 15 апрельда 19 жылы якобы начертил вот эту фигню. Вот. И теперь я самое главное хочу сказать. Муну я от себя писала. Мы, соседствующие субъекты, против этого строительства, поскольку это ущемляет наши человеческие права. Мы пенсионеры, наши дети, внуки и последующие поколения в опасности. Почему в опасности? Кечке чейин баланы охранять ете албайсың. Кече мына стройкага 2 машина келди эле, чоң, большегрузный. Уже мен корктум, ушул жерден ит же балдарды басып кетпейби депчи, өзүм араң өттүм. Потому что технически это невозможно. Почему? Так как здесь не предусмотрены парковки такого числа транспорта, который подразумевается даже в ходе строительства здесь машины не смогут попасть. И заселение будущих жильцов. Наша жизнь превращается в настоящий ад, тозок. Правильно? Я вот это я сама писала. А тиги документтерге я обратилась. Эми өзүңөр ойлосоңор, эми жөнөкөй сөз менен, жалпак тил менен айтайын, кыргызча. Но жерге ар ким өз ар кандай болуп келдик. Мен
денсаулық үшін келдім. Маған врач айтты, спускайтесь. 4 этаж, прекрасный, 1000 мелочейді, классный, Акаевтың қошынасы болсын, ошы жерде квартирам бар болшы. Ошыны сатып, үш жерге келдім, даже жетпей қалды, до сих пор екінші этажым салын әлек. Квартираның ақшасы бияққа жетпейді екен. Анан бұл бала үшін келдім, да? Анан кейін интересно, мен даже тихое место выбрала, несмотря на выгодное вот это место. Эми, мен ушу келсем, бұл дағы өмір бойы байқұш, мынау қошына, капитеткен ақшасын барын киргизет. Бары бестен арғандай, мұны дағы өзі қолменен салған, өзім салап, емелерге шенбейші, талант, өзі қолменен салған үй. Мы все сюда вложили, физический, моральный, финансовый вопросы. Бары өзі шөндік. Анан кейін, мына киші салып атып, в конце заболел, Темирбек деген қошынауыз. И анан кейін, извините, какой-то приезжает человек, который 25 лет его не было. И Алақаевтың уағында қачып кеткен ал киші. Мен ашық айтайын, мен білем ал киші. Анан келіп тұр, анан кейін решает за счет нашего здоровья, за счет наших нервов, ушы жерге тарақтатып 4-5 жыл үй салып, анан кейін бұл акасы байыт екен. Нет, байысы келсе, мына киші. Участокты екіге бөлді дағы, екі особняк салып отшат. Сатау, сатпай, это их дело. Особняк салсын да сатсын. И ошондо деле жақшы байыт. Ошондо деле байыт. Біз менен тең киши ал. Байытта ему хватит вот так и балдарына жетет. Я считаю, что ешкім емес, мына санврач азыр сүйлөдү. Он знает обстановку вокруг. Эми берді парковка болбогондон кийин. Почему он биздин жашообузду? Мен кечке чейин эле дагы далбат этип атат, жерди дагы минтип атат, анан тигинтип атат. Ой, бала баспа, ой, тиги минтпе, ой, эметпе деп отурамбы? Отура албайм, баары тең ошондой. Эмне үчүн биздин жашообуз менен он должен на наших костях он должен свой бизнес строить. Не позволим. Это самое главное. Биринчи стадиядан өткөн эмес, тек инспекция боюнча. И еще 2 стадия бар. Экинчи стадияда уже албайт бул киши. Бир стадиядан да өтөлөк бул киши. Документ боюнча. Түшүндүңүзбү? Биз аны жакшы билебиз. Болгондо самый верхушкадан билип келдим мен. Самый верхушкадан. Мен эми болуп коюнчу, мына жерден алган документтерин эле мына азыр тааныштырган берген караган боюнча эле мен как юрист катары бул жерден мисалы үчүн туура эмес экенин мына угуп койгула. Пожарный тиги эмени бергеничи. Проезды для пожарной техники к жилому дому обеспечиваются со всех сторон, дейт. Карагылачы, кайсыгынан со всех, я. Ой, мына жок, бояк жагы, тиягы, буягы бүт бар тосолган эмеге берип атат. Мына. Эми кандай деп эме кылса болот? По данному объекту предоставлены положительные заключения, выданные МЧС по городу Бишкек от 22 года. Көрүп көргүлөчү мына. Эл журт көргүлөчү ушун. Баардыгы бошпу. Шака пожарный машина, пожарный эме боло турган болсо киреби мына. Мына что сүйлөшүп, баг эме кылып алгандыгы боюнча мына. Бир фактысы мына. Мына өзүңөр берген документти мына эме болот. Өзүңөрчү мына ушер. Со всех сторон мисалы үчүн эме кылган. О тартыш керек. Муну копиясын берип атат мына. Мына өзүңөр берген документти карап мына. Өзүңүзгө берип атат. Жок, өзүңө карасаң мына. Карап көрчү мына. Каягынан киресиң, каягынан чыгат мисалы үчүн. Самат мырза, талаптарын пришел как тело. Почему как тело? Как тело? Нет. Я исполняю свои обязанности. Хорошо? Отрабатываешь свои и все? Я в прямом смысле. Ты юрист? Я тоже юрист. Не провоцируйте. Не провоцируй ты. Здесь, кстати, все юристы. Как она есть, говори. Ты за них говоришь. Уважаемые жители. Ты за них говоришь. Говори за них. Кстати, уважаемые сотрудники милиции, оградите меня от этого человека, он очень агрессивный. Извините меня. Да? Хорошо. Давайте здесь, бяхта, бул суроолорго болсо, я хочу отметить то, что все соответствующие документы мы получили от госорганов. Мы просто так эти документы не напечатали, урматтуу туугандар. Мы свои документы мы не напечатали. Biz как положено эле, биз алдык. Мен атым Самат болот. Самат, ушу жерге жооп берчи, ушу туурабы ушу заключениясы пожарныйдыкы. Со всех сторон можно дейт. Когда вот тосулуп турган жерге. Ну, скажи вот. Нет. Мен вопрос на данный момент здесь сейчас огородили участок. Сейчас огородили участок. Когда? Жок, я айта кетейин. Дайте мне высказать, пожалуйста. Силер көпсүңөр, мен жалгызмын.
вот здесь огородили участок, чтобы в дальнейшем в процессе стройки, чтобы не было каких-либо инцидентов. Здесь ограждение произошло только по этим целям. Хорошо. Потом, Байке, в дальнейшем здесь на этой территории будет построено полностью дом со всеми соответствующими детская площадка, парковочные места, со всеми нужными местами. Данный забор согласно плану, возможно, полностью уберут. Вы же сами знаете, шарда, допустим, любой жерде стройка болот канда, ограждают для безопасности других лиц. Мындай тоспойт да, аны үчүн борс калып берип аткан үчүн мына өзүң айтып атасың. 98-жылы тосулган. Сен азыр тосуп койду стройка үчүн. Азыр тозулса дагычы, бул в дальнейшем эме болуш үчүн да. Айтат, булар ачык жерде де биз барып көрдүк, 4 тарабы дейт. 4 тарабыбыз бул жерде үй турат. Ар жагында участок турат. Бул калып сүйлөштү керек жок. Бул жагы каптал ачык 3 жагы. А бунуку забор турат. Вы сейчас именно Байкеси, МЧС тура эмес берип атат. Мы пошли, получали соответствующие документы. Мы точно так же получили эти документы. Пожалуйста, мындай да, силер болсо азыр бир сөзгө бир запятой болсо азыр. Мындай айтканда, мындай общий биздин компаниябыз болсо көлөкө Сама ты прекрасно знаешь, как получается. Как органы дают, мы прекрасно знаем. Наш директор. Незаконно алынган мисалы. Вода каналынан дагы, башкасынан дагы, санап станциясынан дагы, башкасынан да тура эмес. Мына бир фактысын мисалы үчүн карап атабыз, туурабы? Канализация болсо общий эмеге кошулбайт, ал отдельно алынат, ал өзүнчө алып кетилет. Биякта болсо парковка коюлат, биякта болсо детский площадка да болот жительдерге ошол үйдүн. Понимаете? То есть су боюнча, канализация боюнча. Ближайших соседей должны разрешение строительной этажку строить. Вы такие разрешения у людей взяли, вот которые вот раз, 3-4 дома? Никакой. Даже не подходил. Скажи, они взяли разрешение у ближайших соседей, что мы это разрешение у них строили? Нет, не брали. Без такого разрешения можно строить этажку, скажи? Я по сугубо своей практике считаю, что да. То есть это частная собственность. Это частная собственность. Мы получили соответствующие документы. Если бы мы не получали и вели строительные работы, это было бы незаконно, самовольно возведенное строительство. Соседей разрешения не нужно. Это частная собственность. Ты как юрист говоришь, что это частная собственность. Нет, частная собственность на 2 этажа, пожалуйста. Вот на этажку, когда строишь, там надо у соседей. Вы не имеете права строить. Скажи, просто не имеете права. Юрист себя записывает. Я понимаю, вы их человек, конечно. Можно без разрешения соседей ставить этажку, если от мэрии получит добро. Так получается? Мы взяли все соответствующие документы. Уважаемые, мы все документы. Это частная собственность. Мы на частную собственность не претендуем. Да. Если он хочет построить дом, пожалуйста, пускай строит. Вот ошо жерде сөз кылып атат. Самат, бул жерге 2 этаж курсачы, биз келип жардам беребиз. Кирпичин ташышабыз. А биз эмнеге каршы болуп атабыз? Бул жерге 7 этаж курам деп атат айланайын. Ошого каршы болуп атабыз. Жок, 5 этаж. 7 эмес. Бул жерденчи. Сен 5 этаж калсаң, решение мененчи биз үйдү кыла албайбыз. 5 этаж алсаң, сен 9 этаж кыласың бул жерде. Вот, Байке, у вас есть документы, сохраните их. Конечно, Байке. Ошол кезде, если 6 этаж болуп баратсачы, көрсөтүңүзчү. Биз де так турабыз, тоже чыкканбыз телевизорго. Бакаевада 147 үйдө. Майерде жана баба кайсы көчө бар? Узунбулак. Ошонун мээринен бирөө сатып берип, ошол жерге 5 этаж тургузабыз, гостиница деп айткан. 5 этаж. Азыр барып көргөн. 12 этаж бар? 12 15 этаж тургузуп салды дагы, вообще жерди жакшынака асфальт кылып берген. Ошону талкалап отуруп, келип отуруп тургузуп койду. Мындай кылып. Это вранье. У вас 5 этаж эмес, силер 15 этаж кыласыңар бул жерде. Вранье. Хорошо, частный болсо тургузсун. 3 этаж тургузуп койсун. 3 үй тургузуп койсун мына жерде. 3 үй. Никто эч ким сенин айткан сөзүңө карата айтып атам. Частный. Правильно, частный. Пусть 3 этаж тургузуп койсун. Бул жерден эч ким эчтеке дебейт, потому что это частный. Эч ким эчтеке дебейт.
А вы-то строить будете 5 этаж деп тұрын өйтіңізді көтеріп. А не қылышыңыз керек екен? Не қылышыңыз керек анда? Вот скажите, пожалуйста. Вранье, мына барғылат етеқі. Даңқиғанды сатып атады. $1200 гостиница деп қойвасы. Даңқиып тұрады. Это хорошо? Жеке, участок сам состоит из 16 соток. Вот посмотри. Из 16 Қарашы соток. қандай қылып тұрғызып қойды. Соседи разрешение деп жазылып тұрады нормаларда. Ты говоришь нет, как юрист говоришь, что нет. Ну, это я по своему опыту, я вам говорю. Это частная собственность. Біздің маңдайыстағылар сатып берсе, көрдіңіздер, келгенсіздер, маңдайыста сатып берсе. Я хочу отметить, это 16 соток, на данном участке 16 соток. И согласно всем вот этим документам, эти 16 соток позволяют построить 5-этажное здание. Без согласия соседей. Вот стоит. Вот я вам уже высказался, вы уже показываете. Хорошо, я не знаю, какую норму, какого государства вы показываете. Хорошо. Хорошо, ты как юрист, Самат, мы на твою частную собственность вообще не претендуем. Вопросов нет на хозяина. Хорошо, Стройте 2-3 хорошо. этажа. Я вас, в принципе, все услышал. Я с генеральным директором Карамолдоевым Чингизом полностью все вот эти аспекты, ваше мнение я полностью выскажу. Конечно, я выскажу полностью. Всю эту ситуацию, он в дальнейшем еще видеоматериалы, когда уже будут готовы, тогда уже тоже город и всю вашу мысль. Сіздерде бар тиешелүү документтер бар деп атпайсызбы? Бар уруксатты алдык, анан курулушту баштайм деген бир мөөнөтүңөр бар да, качан баштайсыздар буякта? Бул курулушту баштайт деген эме Карамолдоев Чингиз директордон ошо тиешелүү. Потому что разрешение, 3-чү стадия бар. Аны өзүң көрдүң, вот бул жер тосулган. Мына кошуналар айтып атат, 98-жылы тосулган деп. МЧС беріп атады, өзің оқыдың, что со всех сторон можно кирип, пожарная безопасность жақсы деп тұрыпчы. То есть это липокан көрдің өзің, да, убедиться, ты первый раз жапады. Байке, вы же до конца же план не знаете. Ушул жерден болсо, үй куруп туруп, могу заборду эметип, кайра бактарды коюп койсо, вход же со всех сторон будет. Вы сейчас говорите то, что забор стоит. Забор это, Байке, это не дом, Байке, забор. Это его можно... Что территория огорожена. Байке, согласно, только с одной стороны. Согласно будущему плану, Байке, бул экспертиза болсочу, бул конечный итог немесіне методатта чыгарып чечим. Кийинчерээк план боюнча момдай үй турат, момдай будет располагаться. Ушундай турганда ошол экспертизада мынтип жазылып атат да. Согласно конечному итогу будет полностью со всех сторон доступ тот-то, чтобы в дальнейшем не было проблем, Байке. Мы тоже беспокоимся о тех людях, которые в дальнейшем будут проживать, купят у нас дома, Байке. Вы насчет этого, Байке, вы сейчас именно на какую-то запятую, не до конца разобравшись, вы сейчас утверждаете, Байке. Азырынча, мен оюмча бардык сиз ойлосоңуз мен керегим жок го дейм. Дагы суроолоруңуз бар. Суроолор болсо, талаптар болсо, жеткирем деп айтпайсыздар. Да, талаптар бар болсо, айтыңыздар, директор дейм. Ты как поступил бы, скажи мне, пожалуйста. Вот твой дом стоит, вот этот участок. Как ты вышел бы? Вот как юрист стоит? Извините меня, мен жер тамда жашаган эмесмин. Я живу, мен болсо эме деле жашайм. Биз деген ээн эркин чыгып баса албай калдык да. Өзүң ойлосоң, мына 5 этаж салынса, биз как аквариум катары болуп калдык да. Өзүң ойло 5 этаж там турса, анан могу үйдүн адамдар жеке өзүнүн мындай кандай болот ошону? Давайте я тоже переговорю с директором. Директор болсо айтып атпаймынбы, азыр шаарда эмес. Ал болсо, может, возможно, общий жыйынтык болуп. Ээн эркин мындай басып ары бери баса албайбыз, чыга албайбыз. Чынбы? 5 этаж курулса, бул жанында там эмне болот? Биз атайын келдик да, шаардан бияка атайын келдик да. Бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздө мен мүмкүнчүлүгүм жок экен, экинчи этажын бүт элек да. Ген план боюнча индивидуалдуу жеке турак жайга берилген жер болсо, анан силер муну этажга алып алсаңар уруксат. Ал кандай жол менен алгансыңар бир Кудай билет аны. Мындай да. Бул жерчи мына жашоочулар келип ушул жердечи. Сизеден топуракты кечип, ушунча даражага жеткирип, сууну, канализацияны, светти баарын өзүнүн калыбына келтирип, талааны шаарга айлантканда ушул киши ушул жерде участок нээси болчу. Бир басып келип элдер кошулар кандайсыңар, сууга жардам берейинби же канализацияга же асфальтка деген бир кандай бул кишиден идея чыккан эмес.
Анан жердин баасы көтөрүлүп, элдин баары бул жогоруга кача баштаганда уже үй салып туруп, ошодон бери элдин кызылын келтирип келген эми такыр элдин баягы нервине ойноп атат да. Ал эмес Атабекке, могу заборду курганда мен звондап сүйлөшкөм. Ал кишинин өзүн негизи көргөн эмесмин да. Макул сала бер деген. А забор бүткөндөн ушундай десем, мага кереги жок заборун каласаң бузуп ташта деген. Негизичи мен ал кишинин өзүн көргөн эмесмин. Телефондон айткан, өзү көрүп тураптыр мына. Кура бер иним, боптур, макул берем половинасын деген. Негизи мен куруп атканда заборду. Мисалы үчүн бир да жардам болгон жок. Бул жерге мисалы үчүн 30 машина мисалы үчүн улам ар бир 5 жылда төгүп атып 30 машина мисалы үчүн примерно. Бул жерге ар бир мисалы үчүн эме алып туруп, мына 100 метрге жакын эме алып туруп, аркы тигемеге 150 метр канализация эме алдык. Ар бир үй биле мисалы үчүн бул жерде бүт пенсионерлер мисалы үчүн 60-70 миңден чөнтөгүстөн чыгарып. Ооба. Светти эме алганда эмелерин баарын биз алып келгенбиз. Ол телефон эменин баарын өз чөнтөгүстөн чыккан. Баардыгын бүт бар мына кошуналар айткандайчы, баардыгын жасаганда ошол менин коллегам ал. Силер сатып алган эмеңерчи. Да. Анын үйү бар болчу. Көкчарда ошо кезде. Эгерде ал жакшы болсочу, мисалы үчүн келип биз менен аралашса монча ызылдашпаш болду эл. Айтып койгон жанакы Руслан деген баласы менен тиги сен жанакы Карамолдубай өңкө мисалы үчүн салабыз деп эме болот. Анан кийин бир келип басып келсе, о кошуналар айтмак, ай, Аралбек, молодец, аракет кыл, тигиндей мындай депчи. Эл эмнеге нааразы мисалы үчүн, мына ошого нааразы. Нааразы мисалы үчүн. Басып келип, биз айтып аттык, бул жерде аялынын классташ жашады 10 жыл, бул времянкада. Анткени себеби Замир, бул билген башынан эле берге башка стройка кылат. Ошон үчүн себеби эгерде мындай деген суроодо, ал мисалы үчүн этаж үй салгысы келсечи, ошол жана эмедегисин салсын, берсин жет этажга. Үй, а жерде эле жакшы жанакай эмеси бар. 10 соток жер бар. Бул жерге келип туруп үй куруп жашасын. Кызылдатпай. Ал үчүн антпайт. Ал мисалы үчүн бул жерге чоң этажды салып, мисалы үчүн бага эме болуш керек да, биз мисалы үчүн бага эме болуш керек. Вот, сурасаң вопрос, адамча. Эгерде ал бир байкуш болсо, эчтекеси жок бир эме болуп туруп, бизнес жасайын деп атат десе, биз анда болот. Бул суроолорду байке полностью директор болсо берип коем. Биякта талаптарыбызды элдер менен жолугасыздарбы? Дагы ошо директор өзү жеке да жолугат. Басып келмек ал. Жок, азыркы учурда айтып атпаймынбы? Бул жыйын болсо, неплановый болуп мындай кичине ыңгайсыз болуп калган үчүн мен документтерди дагы толугу менен алганга возможность болгон жок. Ошондой эле Негизи ал жигит келе албайт. Жок, ошондой эле келет. Бул чоң жыйналыш дечи биз пландаганда Чыңгыз бул жакта болчу. Биз алдынан өтүп коелук, кошуналар жөндөн жөн эле баягындай ызычуу болбосун деп Чыңгызды чакырып, ушул жерде мына Кайрат өзү да бар болчу. Акылдашып, күнүн белгилеп айтканбыз, туурабы? 5-күнү келиңиз, сиз да качыңыз, бир тараптуу болуп калбай, эки тараптуу болсун. Сиз да ошого катышып коюңуз, кандайдыр бир катачылыктар болсо айткыла деп туруп, ошол жигиттин өзүнө айтылган. Мына келген жок. Мисалы үчүн ар бир адамга баягы дискомфорт болгондо тынч жашагысы келген адам келип туруп эле 5 этажбы, 9 этажбы, 15 этажбы ал проекти өзү бардыр. Бирок кура берген болбойт да. Бул жерде канча жыл курат, кандай болот? Да, канча. Макем, сиздерчи мына Баба Ата көчөсү, Чолок көчөсү тургундары мына фирманын өкүлү келди. Эми сиздер өзүңөрдүн окончательный талабы кандай эмессиздер? Буга каршы турасыздар, эмне болосуздар? Дагы жолугабыз да, жол кандай талаптар коесуздар? Анан буякта да кое берели да. Сен баягы дагы жолукканга аракет кыласыздар да. Да, конечно, бул биз болсо эл менен дагы жолугуп, дагы бир консенсуска келип, сөзгө келгенге аракет кылабыз. Мен болсо бардык буякта айтылган сөздөр боюнча, ой пикирлер боюнча генеральный директор болсо полностью жеткирип, ушул ситуацияны көркөмдөп түшүндүрүп бергенге убада берем силердин астыңарда, бүт баарын түшүндүрүп берем. Дагы бир жыйын болот да буякта, да, аны болсо уже, да, мен мындай да, мен болсо тоже работник, я тоже работник, я не хозяин данной компании, ошон үчүн мен болсо бардык ой пикирлердин баарын жеткирем. Ал жерден мен силерге элге болсо убада берем. Как юрист эмес, 300 киши керекпиз. Как юрист, мисалы үчүн тебе завидую. Молодец, сен баймен экен. Мына бул эжекенин немесин уктуңбу? Эгерде бул жер 2 этаж салып, мисалы үчүн эме болсо, пожалуйста, айтып атпайбызбы? Биз бардыгын 200 салып туруп, мисалы үчүн сатсы, ошо деле жаман неме болбойт. Ошонун дагы айты бар. От имени жителей, мы предлагаем ему, еще не поздно. Эл катары мисалы үчүн эме кылсын.
жардамыбызды беребиз, колдойбуз, коштойбуз дегендейчи. Суусун уруксат беребиз, канализацияга коштуруп беребиз дегенде өзүбүз чөккөн. Мен архитектура чечкен просто так не оставим. Буяңыз болуп атат, Узун булакта ызычы болуп атат. Эмнеге ушуларга көзөмөл жүргүзбөй атасың? Эл талабын көрүп атасыз да, эмнеге буларга өзүңөр талапты коюп эл чыгып, обязательно журналисттер чакырып, анан ушунун баары болуш керек да. Аэропорт наттап кетип. Аэропорттон ишин сурап айтпайбы? Если баштап сурап эле, архитектуралардын өздөрүнүн госстроение согласование бүтүрүп алып тургандан кийин аягына архитектурага өткөндөн кийин анан талаптарды коюп тургандан кийин андай фактын алды эле бетке коюп коет. Бетке коюп коет. Проекттерин бүтүрүп, азыр деле көрдүңүз го, конкреттүү колдонуу документтери турат, проектиси турат. Отдел согласованиядан баардыгын өткөзүп бүткөндөн кийин биз уже баардык маселелерибиз бүттү. Анткени биздин частный территория биз эртең Сиз эстикке кылып бизде эч кандай каршы жок. Укугубуз деле жок. Башка биздин согласование этип эч бир кагаздарга кол коюп бербейбиз башкадан. Ошол үчүн биз менен эч ким эсептешпейт. Жок, мына күндө келсең эле светти кесип салат да. Электр чакырсаң 1 саат, 2 саатта келет. Сразу келбейт, жумуш токтоп атат. Колго чыгат, 1,5 миң сом коптю менен чыгыш үчүн алат да. Жок, Биз рабочийбиз. Жок, айтып атасың да, хозяин айтам. Ай, казайын келди. Аны мененче калашкача чечиш керек. Жок, жон жибер да сен. Жок, сен сурабайсың. Просто биз кыйналып атабыз, рабочийлерimiz жумуш жүрбөйт да. Мына 10 күн, 15 күн жасап бүтөбүз бул жакты. Кетебиз. Силер калашкача чечип эми свет эми кесип салган эми бул эми. Биз обед тамактанышыбыз керек, иш кылышыбыз керек. Жок, эми аны эси менен калашкача эми чечиш керек. Биз эми бакта бир 10-15 күн жасап кетебиз да. Эси келсин. Биз мына контейнерди жасап атабыз да. Ичи сыртын жасап берип кетебиз. Биз бир 2 жумалык эле иш да. Анан биз бияктан күндө келсең эле свет кесип салышат. Жумуш жүрбөйт болуп атат да. Биз өзүмчө мен личный мындай кайрылуум да эми. Bir iki cuma andan giyindim özgür şey. İşletmeye koydum. Gezsin aslında biz özü size olalım. Çok sürekli gezperi olursa tabii. Мына азыр компаниянын өкүлдөрүн дагы бул Бабата көчөсүнүн тургундарына талаптарын уктуп, талаптарды атып, аягына чейин тура алып атат. Эми биздин кийинки суроолор ошол курулуш тармагын көзөмөлдөгөн Бишкек мэриясына таандуу Бишкек башкы архитектурабы, мамлекеттик курулуш турак жай департаментинде болмокчу. Ошол жактын тиешелүү өкүлдөрүнө ушул суроолорду узатабыз. Пакет гострый уже, да? Kimge getir? Arju Group деген компанияга берилип калган да шу документациянын баарын алып турдагы 16 соток жерге силерге 5 этажды өздөрү айтышты. Анда группалар буларга 7 этаж курганын табылды. Болгон документтин баарын алдык дейт. Архитектура, мамлекеттик курулуш агенттиги бүт документибиз бар. Эгер претензиялар болсо, мэрия баргыла, архитектура баргыла, ошо барып чечип алгыла деген кечүүнү жооп уктук да. Анан боюнча бияка келди, мына өкүлдөр келди. Кечүүнүн баары элдер чогулду. Ушундай талапты койду. Эмнеге биздин жаныбызга ушундай 7 этаж имаратты куруп атат булар депчи. Ошондой уруксат бар беле депчи. Магистралдын үстү жагына баркен, анан булар болсо 2 көчөдөн өйдө жагында болуп атат да. Ушундай талаптан келди, өзүңүздөрдү айтсаңыздар талаамада. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мен башында өзүм тааныштырып кетейин. Иманакын уулу Талантбек, архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору. Эми буга чейин дагы Бишкек шаарынын башкармалыгында аркалап келген. Мындай маселелер боюнча көп учурлар кездешет. Өзүңүздөр белгилүү болгондой эле бул Бишкек шаарынын өзүбүздүн бул борборубуз болгондон кийин ушундай көп жерлерде көп кабаттуу курулуштарды курабыз деген маселелер жаралып атат да. Бирок мен бияктагы мына жашоочулар менен дагы биргеликте кошуламын. Себеби дегенде ал жерде баягы жеке турак жай үйлөргө көрсөтүлгөн мындай айтканда жыл массив болуп эсептелинет ал жердечи. Уруксат барбы же жок баягы? Анан архитектура, башка архитектура макулдашылган кагаздардын баарын, уруксаттардын баарын бериптир. Аржы группкабы?
курулуш 7 этаж кабаттуу курулуш уруксат кагаздар бериптир да. Демек 7 этаж болот да бул? 7 этаж болот. Анан мен айтып кетейин дедим эле, баягы ошо силердин мына маалымат аркылуу көбү мындай алмаштырып алат да, баягы биздин башкармалык уруксат кагаздарын берет депчи. Биздин башкармалык курулуштун сапатын гана көзөмөлгө алат да. Ошол мисалы кандай документтердин баары жазалып келе турган болсо, ошол курулуштагы болгон мыйзамдуулукту гана биз баягы көзөмөлгө алабыз да. Анан уруксат берүү силердин компетенцияга кирбейби? Уруксат кагазды бул Бишкек шаарынын архитектурасы уруксат кагаздарын берет. Анан эң негизги эле мен сиздерге ушул толук түшүндүрүп берип кое турушум керек. Мисалы сизде болобу же менде болобу жер боло турган болсо, мен ал жерге мисалы көп кабаттуу үй кура турган болсом же офиспи же башка нерсе кыла турган болсом, биринчилерден болуп ушу башкы архитектурага кайрылам да. Башкы архитектура өзүнүн генералдык планын карап, ошол жерлерге көп кабаттуу курганга болобу же болбойбу карап туруп, андан кийин тиешелүү мекемелерден корутундусун алгандан кийин анан макулдашууга берилет. Макулдашуудан кийин анан биздин ушул МАМ курулуштун астындагы мамлекеттик экспертизабыз бар да. Ошол экспертиза корутунду бергенден кийин азыркы маалда өкмөтүбүздүн 114 токтомунун алкагында ошол акыркы корутунду мамлекеттик корутунду алганда бул уруксат курулушка берилүү болуп эсептелинет да. Бирок ага карабастан азыр биздин башкармалык куруу жүзүндөгү реестрге эч кандай койгон жокпуз аны курулуш иштери. Себеби дегенде бияктагы ошо жашоочулар мага буга чейин эле кайрылышкан болчу. Талант ушул жерде ушу көп курулуш кылат деп атат. Анан биздин тиги баарыбыздын жеке турак жай үй боло турган болсок, маңдайыбызда эми аңгыраган тиги 7 этаж үй туруп калса, бул жагы кандай болуп калат деген маселелер менен кайрылганда мен оператив түрдө маалыматтарды алып туруп берген болчумун. Мына ушундай кагаздар чыгып кетип дейт. Получается бул 2022 жылы эле жазалган документтер болот деп. Жакын карада эмес, бул 2022 жылы эле жазалган. Анан десем, анда биз анда жашоочулар менен өзүбүзчө такташабыз, мыйзамдуулугун карап чыгабыз деген да. Бирок азыркы маалда биз курууга реестрге коюп көзөмөлдү баштай элекпиз. Анан баягы мен эми көзөмөл баштай элекпиз дегенинизде ошол келген документтердин тиешелүү документтин баарын карай элекпиз дегенин билдирет. Жок, курулушка бизден жана положенияда бөлгөндө бүт документтерди алып келип туруп, мен эртең курулушту баштайм дейт да. Курулушту баштайм дегенде анан жана катлабанды касып баштап, тиги нөлдөн куюлган бетондорун, арматуралардын процедураларын этап менен кетиш керекпиз да. Ошол процедураны биз реестрге койгон жокпуз деп атам да. Реестрге койбогондон кийин азыркы маалда курулуш жүргүзө албай, курулуш жүргүзбөй, колдорунда кагаздардын баягы уруксат кагаздары бар. Бирок мен эми аны мыйзамдын чегинде ага дагы бут тосуп сен салбайсың деп категорически баягы кылганга укугум жок. Бирок мыйзам чегинде азыр мына элдердин арызынын негизинде ошоктагы маселелерди биз ошол материалдарды берилген уруксат кагаздарын талдоп, иштеп, изучать эткенге убакытты созуп атабыз, мындай айткандачы. Бирок сизге дагы элдердин канча убактысы бар эми ошондо? Элдердин канча убактысы бар? Эми дагы бир 15-20 күндөй уруксат неме убактысы бар, бирок мен сизге айтып кетишим керек, ошону архитектуранын башкармалыгына, ошол жердеги иштеген, кол коюп, ошол жерге салынсын деген кызматкерлерге так суроону бериш керек да. Ал жерде генералдык план боюнча, мен билген боюнча зеленый зона болуш керек эле. Зеленый зона экен, зеленый зона. Кайсы нормативтердин алкагында уруксат кагаздарын берилди? Кайсы мыйзамдарга таянып туруп беришти? Талап мырза, ошондо бүт деле Бишкектеги курулуштун баарын башында уруксат кагазын берүүдө башкы архитектура берет. Башкы архитектура. Биз көзөмөлдөйбүз. Сиздер только көзөмөл. Мисалы, баягы мындай айтканда, балянын баары эмне атаң башынан келип чыктыбы дегендей, архитектура уруксат кагазын мондай беспредел бербей турган бербесе, эч кандай мындай маселе жаралбайт. Уруксат кагаздардын баарын бүт баарын бергенден кийин мындай айтканда уже төрөлүп калган баланы кайра өлтүрүшкө туура келет дегенди түшүндүрүп болуп калат да. Мен мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтып атам да. Мындай айтканда, эч ким кагаз мыйзамсыз иш жүргүзө турган болсо, бир да кагаз жүргүзө турган болсо, биз кескин түрдө чараларды колгонобуз, кескин түрдө бузабыз. Неме мындай айтканда, ошол куруп аткан прорабтардан баштап фирмалардын лицензияларын жокко чыгарганга чейин алып барабыз. Сизге кошумчаңыздар бар?
Ол жерден біз бағайын алған. Кімге архитектураның басшысы Қарабаевқа арыз жаздық. Ажасында 20-сында алышты. Орки өкмөттің тоқтамы қазір эме кылып атат екен, уже өзгеріп айым алған. 25 жылға чейинки согласно эме боюнча. Генералдык план боюнча. Моркиндей деп жазылып тур да. Орки ушул азыр действовать этип атабы же уже. Планировка застройки городов населенных пунктов городского типа, утвержденная приказом Госстроя при кабинетах министерства за номером приказом 58, районные индивидуальные усадебные застройки не допускается размещать под главным направлением развития много. Бұл ошол банакы мына көрдүңүзбү, могул 2022 жылы 23 декабрь ноябрда болот атпайбы? Ана жана хаят ишин строительство деп бул жылмасы ынтымакта башка жерде кошуналарыңар менен бар депутат Абиров, Дастан Далабаевичтердин баары көтөрүлүп эле ана мисалы ушундай көп маселе болуп кеткенден кийин ошол убакта Госстроydун жетекчилери архитектурага мындай айтканда суроону кабыргасынан койгондо, мисалы силердин ар бир жеке турак жай үйүңөр тургандан кийин ошончо вложение кылдыңар, жашап атасыңар, анан короодо басып жүрсөң эле жаныңда эле 7 этажда 15 терезе сени карап турса, процедурна кандай болуп калат? Бул этикага дагы жатпайт. Анан бул жерде эми бир эле тараптуу болбош үчүн негизи мындай шаар өсүш керек. Же болбосо анда ошол курулуш компаниялары квартал менен сатып алыш керек. Квартал менен сатып алып туруп, андан кийин анан генералдык планга өзгөртүүлөр кирип туруп, анан кийин анан посадкаларды башташ керек. Анан это не означает, что сен жаныңда индивидуальный үй турса, анын түйүнө туруп 10 этажды коркойт туруп отургузгангачы. Эми ошол туура эмес да, ушундай курулган үчүнбү? Общий политика боюнча туура эмес да, бул политика боюнча. Бирок биздин азыркы жоболорубуз боюнча, эми эртеңки күнү дагы ошол эле жарандар мисалы архитектурага келип туруп, мен бул жерге көп кабаттуу үй курам десе, архитектура сен курбайсың десе, аларга айтып атпай, кайсы мыйзам негизинде мен курбаймын, мага доказать этчи. Мисалы сен бул жерге уруксат кагазын бердиң, а мага келгенде эмнеге уруксат кагазын бербейсиң деп ушундай чырмалашып калган маселелер бар да. Бул маселени негизи мындай комплексне чечип чыгып туруп, квартал менен кетиш керек да. Анткени квартал менен кетиш керек. Биз түшүндүк, рахмат Борки. Бул азыр значит действовать этип аткан норма экен да бул, бул норма эмес, бул приказды выполнять этиш керек. Бирок ошол тигилер берген кагазды, документацияны датага чейин берилгенби же, приказды карабай туруп эле дагы берип салган, ошону бир датасын уточнять этип коюш керекпиз да. Датасын уточнять этип коюш керек. Бул бир вопрос. Экинчи вопрос кызыктырганы, мисалы үчүн мындай деген жогорку кеңештин депутаты Бекешев, мисалы үчүн Дастан протокольное поручение берген. Жок, ушулар закон об индивидуальном жилищном строительстве дейт. Ушул боюнча сиздин эмеңиз барбы? Азыр бул закон инициируется, кабыл алына элек. Ушундай беспределдер болуп аткандыгына байланыштуу, ошол где усадебный жилой застройка деп коет да, мындай айтканда, жеке турак жай жайгашкан өзүнчө микрорайон болуш керек да дейт. Анан алардын ортосунан эле коркой эле кернедей болуп үй туруп калган тоже болбойт. Же болбосо анда жана мен айткандай эле баарын бузуп туруп, анда көп этаж коюш керекпиз да. Ошондой маселелер болуп, архитектура каалаган буручтан грибоктой кылып стройкаларды сала бербеш үчүн ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү кирип атат. Бул мыйзамды да биз да колдоп сопровождать этип атабыз. Сиздер эме кылдыңыздар? Биз инициировать этип сопровождать этип атабыз. Сиздердин оюңузда сиз башкарган департамент башкармалык сиздерге ушул мыйзамды мисалы үчүн колдоп эме кыласыздар. Сопровождает. Все, сопровождает. Эми бияктан вопросту архитектура. Анан мындай да маселе азыркы маалда үй салыш деген мындай айтканда шаарда үй салыш мындай оңой болуп калды да. Үй салган маселе башка, инженерный коммуникация деген башка да. Мисалы булардын тегерек четиндеги объемный маселе келгенден кийин ошол жактагы трубопроводдор мощностью көтөрүлбөйбү, электричествосы көтөрүлбөйбү, как будет отапливаться, да? Ошол процедуралардын баарын, инженерный инфраструктуралардын баары кандай максатта уруксат берген. Мисалы булардын турак жай үйлөрүндө эртең күнү
мощностьты алгандан кийин буларга суу жетпей калышы дагы мүмкүн. Жайдын жетекчи тарапта суу жетпей. Суу жетпей калышы мүмкүн, свет жетпей калышы мүмкүн. Же ошол строительный компания отдельно трубопровод тартып келеби, же отдельно мощность кылып жителдерге жардам берип, мына мен салып атам, бирок силер менен ошол боюнча объемду дагы мен силерге усиливать этип атам деген тармактар бар да. Ошол маселелердин баары мындай комплексно карап чыгыш керекпиз да. Üçüncü вопрос мен интеллектуалдуу. Мисалы үчүн Талант Мехонович, биздин көчө Чолок көчө да көбүлбөйт. Мисалы үчүн Бабата десиле ойлоп атат, жана картада карасаңар узун чоң көчө болуп атат да. Ошонун деп атат да. Балким сиз да ошентип ойлошу мүмкүн. Сиз ошол кызматкерлериңизди жиберип, барып ошол жерде көрүп бир мындай эме кыла аласыздарбы? 10 үй бүлө турган узуну 100, туурасы 10 метр болгон эле Чолок көчө. Ошонун бурчуна салган да. Көбү билбеши да мүмкүн да, может архитектураларыңыз да билбеши мүмкүн. Булар чоң Бабата көчөсүнүн бурчуна эле салган депчи. Вот ошол жагында азыр эми бизге документтер келди дебедим, бирок келгенде биз кабыл албай койдук деп мен айтпадым, ачык элечи. Анан ал документтерин алып туруп мен инспекторларды жөнөтүп, комиссия менен эми сиздер арыз чыштай турган болсоңор, комиссионно бир ошакта канчалык деңгээлде документ берген менен мындай айтканда ошондо комиссиондук текшерүүгө чыга аласыздарбы? Чыга алабыз, проблема жок. Жеринде чыгып көрүп ошол жерде акыйкатчылыкты дагы орнотуш керекпиз да. Эми акы бир тарап менен эле тебелеп кеткенде болбойт да. Эки тараптын тең мыйзамдуулук жол бере турган болсо, мыйзамга баш ийиш керекпиз. Жок, чынында азыр ушул жашоочулар арыз калтырыш керек болуп, ошондой текшерүүчү арыздары бар да, арыздары бар болуш керек. Мен азыр тиги инспекторлор аркылуу кагаздардын баарын көтөрүп туруп, анан комиссия создавать эткенде Замир абага алдын ала билдирүү жазап коюн, кааласаңар келиңиздер, ошоктон комиссионно бир сыйра карап койгула. Түшүндүк. Эми мындан кийинки сурообуз андай эме болсун, архитектура болсун. Бияк болсо комиссионно жыйынга текшерүүгө барганда ошондо чагылдыра алабыз. Негизи ошол сиздердин департаменттиндагы кызматкерлер бар көрсө дегенбиз да. Ушул жерде барып тургандан кийин анан ошодо сиздерде мындай реальный, мисалы үчүн сиздерде да мындай эме болсун деп атканбыз. Представление да, картинаны көрүп. Бизлер азыр компания 5-күнү барып берсе кандай болот? Котлованды баштай албайбы? Жок, азыр реестрге турмайынча котлован баштай албайт. Баштай турган болсо сразу чараларды көрөбүз. Бул жерде мындай эле да, менин атым Чыңгыз. Бул участок 160, 161, 162 участок меники. Прямо мен кошуна турам да. Ал жерде деген мындай үй бар болчу. Временка бар эле. Булар уже временканы бузуп, жок, временканы бузган болуптары бар. Уже аракет кылып күндө движение болуп, пока каза эле котлованчы негизи. Бирок котлован казбайт. Временканы бузуп берет. Эми баягы первоначальный этапта АГЗ деп коюшту. Ошо АГЗны алгандан кийин подготовка для строительства деп ограждение кылып, жанагындай түздөө иштер жүрөт. А котлованга кетпейт. Котлованды биз көзөмөлгө алабыз. Макулбу? Баштай албайт экен. Жакшы турмуштар. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кечээ күнү менекей ошо Бабата көчөсүндөгү нааразычылыгын айтып чыккан жашоочулар менен жолуктук эле. Фирманын өкүлдөрү менен да жолукканбыз. Ошол элдерден бир топ түзүлүп келип, бүгүн мамлекеттик агенттик, бул турак жай коммуналдык курулуш боюнча агенттиктин ошо департаменттин башчысы Талант Иманкулов менен жолуктук. Суроолорду бердик. Алар бүгүнкү күндө буга толук уруксатын бербей кармап туруштур иште. Мындан тышкары бизди бир кубандырганы ошо өзүбүздүн инспекторлорду жөнөтүп, ошо жеринде барып текшеребиз дешти. Ошо жашоочулар менен биргеликте. Анан негизги уруксатты берген бул Бишкек башкы архитектурасы экен. Ошондуктан кийинки биздин сапарыбыз, суроолорубуз дал ошол Бишкек башкы архитектурасында болмокчу. Сиз жооп бересизби? Да. Могу көлөккө өтүп алалы, бетке да дейм. Акел. Май жакка келип аласызбы? Мына майга келип аласызбы? Так, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Ат жөнүңүздү. Менин атым Мусупекова Гүлзада Нуралиевна, отдел АПЗ, отдел жетекчиси болом. Бияка келесиздер сиздер. Байкелер. Бияка келсеңиздер. Мынакей АПЗ боюнча бөлүмдүн башчысы экен. Эме бияктын көйгөйүн тааныштыңызбы? Арса 5-теги Бабата көчөсү 160-160К көчөсүнүн тургундары. Байке мындай өтүп аласызбы?
атын салып алыңыз. Отыр, эми бияктын суроолору ушул. Эмнеге ошол жерге эч ким уруксаты жок эле 7 этаж үйдү салган атат. Ошого нааразычылыктан бири ошону териштирип жүрөбүз. Мамлекеттик курулуш департаментине барсак, болгон стрелканы силерге буруп койду да. Ошак берген документ ошолорду депчи. Бүгүнкү күндө биздин архивдик маалыматтар боюнча 5 этаждык турак үйгө апузу берилген 2019-жылы, андан кийин 2021-жылы макулдашылган проектиси. Бүгүнкү күндө 5 этаждык эле турак үйгө документтери бар. Полный бар документ берилген да? Куруп баштаса болот да. Анысын билбейт экенмин. Эмне дегенде экспертиза бар бизден кийинки, андан кийин газга, департаментте. Газга регистрация. Бирок сиздердин башкы тапкы документтин баары сиздер бергенсиздер да? Ооба, 5 этажга бар. Ошол негизинде берилет, анткени арча бешиктеги же жаңы конуштарга 3 этаждан жогору салынбашы керек деген мыйзам бар турбайбы? Жабы тиешеси жок буяка. Бүгүнкү күндө биздин ГПИ градостроительство деген бар, билесиңер да, институт. Генпландын автору болуп келишет, алар ошолор эскиз застройки деген разработка кылып, градсоветтен өтүлгөн. Ажерде эми мындай сиз эми Палата деген көчөнү билбейсиздер да, барбагандайынчы. Палата деген чоң көчө да. Анан ошонун орто ченинде 12 үй бүлө жашаган чолок көчө бар. Орусча айтканда переулок. Биз ошо переулоктун эмелерибиз да. А бул как раз именно ошо переулокко эме болуп атат да. Анан ал жерде бүт баары тең багы 2 этаж ашып кеткен. 1 этаж. Ошолордун ортосунда булар барып калып атат да. Кандай себептен деп атабыз да? Биз эмне себептен? Эмне? Өзгөчө алар. Ал деген үйдү, мисалы үчүн 2 этаж, жолусу 1 этаж салабыз деп алганды убагында. Берилгенди убагында. Анан 25 жылдан бери тосулуп туруп эле, анан эле 5 этаж деп атасыңар, 5 этаж. Алар өзүлөрү айтып атат 7 этаж. Эми бүгүнкү күндө бизде нормалар бар да. Санитарный норма, пожарный норма бүт баарын карап туруп, биз анан макулдук берилет. Жок, именно ошонусуга биз нааразы болуп атабыз. Тех условия вот кандай берилген бар. Мисалы үчүн 1 жылга берилеби, канчада берилет мисалы үчүн? Тех условиялар боюнча маалыматты инженерлерден тактап көрөлү. Ринаттан да маалымат жөнөтөбүз. Ким сиздердин билишиңиздер керек да, кандай мисалы үчүн 19-жылы башталыптыр. 19-жылы берилген тех условия 21-22-жылга чейин эме кылышабы? Эми пролонгация службалардан болот. А жерде мисалы үчүн эме биз өзүбүзгө жайдын күнү суу чыкпай калат 2 этажга. Эми балким насос коюшаттыр. Балким трансформаторный подстанция коюшат. Парковка кошуналардын уруксат деген нерсе болбойбу негизи? Негизи 114-чү постановление боюнча Кабинет министрлери менен бекитилген постановление бар. Ошол постановление менен иштейбиз биз. Ошол жакта прием заявление кылганда согласие соседей, если, макулдук. Силердин если ваши интересы не затрагиваются, да, тогда не затрагиваются. Допустим, затрагивается в том случае, если, допустим... Сиз эмне себептен өзүңүз түшүндүрбөйсүз мисалы? Биз жашаган көчөнүн узундугу болгон 100 метр. Туурасы 10 метр. Анан ама жерге 40 квартирный 7 этаж деп атышат да. Анан элестетсеңиз 40 квартирада 3 кишиден болсо, канча киши келген кетпеген эсептегенде. Ар бир квартирада бирден машина болсо, азыр эми заман оң болуп калды, 2 машинаны айтпай эле койгон. 40 машина 100 метр туурасы 10 метр көчөгө батабы, батпайбы? Анан ал жана техник условияны мисалы үчүн 19-жылга алган болго, анан сиздер 21-22-жылда уруксат бересиздерби деп атабыз да. Эмне негизинде бердиңиздер деп сурайып атабыз. Бизде 39-чу НПА деген бар. Госстрой менен бекитилген нормалар. Ошол жакта коэффициенттер жазылат. Канча кишиге канча парковочный место керек деген. Ошол норма менен эсептелинип макулдашылат бизде. Ана жерге, значит, ура берсе болот турбайбы анда? Ооба, бизде норма менен, биздин архив боюнча ооба болот. Ал ошол үмүттө берерин астында мисалы обследование болуп, ошол жерде мисалы үчүн ошолордон сурап койсо болобу? 19-жылы мисалы үчүн биз билет элек да. 19-жылы билбейбиз, 20-жылы билбейбиз. Эми азыр куруп баштаганда, возможно, эми до конца эми документин алды да, возможно.
Эмне дегенде бизден кийин экспертизада өтөт да, экспертизадан кийин Госархстройнадзор бар, ошол жака берилген барып. техник условиялар 1 жылга берилсе эле го, мисалы үчүн, же ошол 3 жылга чейин жарай берет. Узартат. Жыл сайын узартып турат. Аны эми сиздер баягы документтерди карагандан кийин билинет экен да. Бул азыркы сиз айтып аткан берилген 160-161 участок номеру 162де мен турам. Прямо мен үйүмө недавно эле бүткөнмүн да, 1 жыл болду элек. А мен деген мен 5 жыл бою салгам. Мен анан мен аларга аквариум болуп атпайбы? Өзүңүз ойлосоңуз, прямо мына болсо бул керек. Прямо жакын болуп калат. Бул биздин укукту мындай карабай, мындай нерсе жокпу? Кошунан уруксат алуу бир эле тарап болуп калып атпайбы азыр именно ошол эмелер? Биздин ошол айтып атпаймынбы, пожарный норма, санитарный нормадан өтсө, биз макулдашпаганга тоже убактыбыз жок да, биз нормадан өтүп атса. Аны ошол норманы ким уруксат берди? Бул эми МЧСпи? ÖKMби? МЧСтен дагы макулдугу бар экен, ЦГСМден дагы, санитарный станциядан макулдуктары бар экен, экологиядан дагы макулдугу бар экен. А бул жерде мисалы эми баягы түшүнгөн боюнча баягы кошуналар ызылдабайбы, баягы компаниянын тиешелүү бар документи бар. Ооба. Эми курулушту баштай берсе, экспертиза өткөндөн кийин баштай берсе болот. Ооба, ооба. Нормага туура келсе, ооба болот. Бардык уруксат. Экспертиза нормага туура келет деп берди да заключение. Бизден кийин дагы экспертизада өтөт, экспертиза дагы баары. Ал эми Госстрой өтөт да, Госстрой берилек азыр аларга. Берилек экенби? Берилек экен, 20 күнгө кармай иштеди го дагы. Анда берилек болсо, анда курулуш баштаганга укугу жок. Анысын билдик, биз только эле ошол багы эмени убагында, мисалы үчүн жана техник условиялар канча жылга эме. Жок, биз түшүнүш керек болду. Эмненин негизинде өрт коопсуздугу, анан охрана окружающей среды. Ошол эки жактан ЦГС. Да, ошол жактан уруксат берилсе эле сиздер калган документке уруксат бересиңер деп ошол да. Биздин нормаларга туура келсе, биз жанакы 39-чу НПАда отпайбызбы? Ошолорду карайбыз. Ал үйдүн ээси эме менен тоскон коросун. Негизи азыркы бүгүнкү күндө архитектурно-градостроительное заключение деген бар да, бизде мурда АПУ болчу, алар АПУ убакта алыптыр. Азыркы АГЗнын негизинде корологонго болот, территориясында кандай бир курулуштар болсо ошолорду бусканга да укугу бар. Жок, тосуп эме алып атат да, мына сиздин эмеңизге. Тосуп тургандан кийин бир эле дарбазанын машина кирет да. Анан сиз айтып аткан жанагы баардыгы менен макулдашып тур деп атпайбы? МЧС, пожарный служба макулдугун берип атат да. 4 тарабы кыбыла дегендейчи. Кандай дейсиз буга? Эми норма менен өтсө, эртең алда жалпы жазышы мүмкүн да. Тосулуп турат, айтып атпайбызбы? Тосулуп турат. Тосулуп турат. Силердин да жериңерди тосуп алды. Жок. Өзүнүн жеринби? Өзүнүн жерин тосуп алды. Өзүнүн эми стройгенплан деген бар. Стройгенпланды да согласование кылат да. Стройгенплан боюнча кандай тосулуш керек болсо, өзүнүн жери ошондой тосот. Түшүнгөнүм боюнча биякта толук документ берилген. Биздики берилген, биз тараптан берилген 5 этажга. А бул жашоочулардын кызыкчылыгы уруксат деле кереги жок экен да. Нормага туура келсе, ооба. Нормага туура келсе, сурабай деле уруксат алып сала берсе болот экен да. А монтип мисалы даттан атпайбы, бул киши мына 2 кишинин үйүнүн бет маңдайына мунун жанына түшөт экен да. Булар эмне кылса болот эми? Биз эмне кылабыз? Эмне кылыш керек да ошол? Жарандар эмне кылыш керек да? Башкаларга дагы урмат көрсөтүп түшүнүктүү болсун да, эгер сиздин үйүңүз жаныңызга эле, сиздин уруксатыңыз жок эле, кызыкчылыгыңызга тийишпесе, жанына каалагандай этаж салына берсе болот экен да. Бул эми баягы Бишкек архитектуранын жобу болду. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек бул жарандар? Унчукпай эле калыш керекпи же эмне кылыш керек? Мына даттан алып ошо чындыкты албай жатат. Биз прямо чектешкенбиз. Ал 161, мен 162 мен. Сиздин үйүңүз менен алардын сиздин Эжекес мына могу үйдө болот да, мынакей моякта мүлктү башкаруу боюнча департамент Бишкек жок, прямо чектешкенбиз. Болду ошол, бүттү. Чыңгыз байке, сиз түшүндүрбөйсүз мынакей, мына 5 этаж түшөт атпайбы? А байкенин үйү мына ушул жерде. Мына момундай болуп, дворуна түшөт да. 1 метр. Ошондой да эсилген. 1 метр бер жакта болуш керек. Сиз границадан 1 метр. 1 метр. Коросанын бир жагы эмеси да. Анан жана айтып атканыңыз эме да. Тосулган эмени мисалы үчүн МЧС берип атат. 4 тарабын өтүп кетсе, бунуку эле гул кой депчи. Аны эми ошону мисалы үчүн берип аткан архитектура барып карап койсо болбойбу деп атабыз да. Действительно, каралабы? Каралат, конечно. Силердин үйүңөр кайсы жерде турган, бирок 2 жыл мурда, 2 жылбы, 19-жылы канча болуп калды? 4 жыл мурда биз документ жазып атканда, балким ошол убакта сиздин үйүңүз ал жакта жок болчу.
Жок. Ошол менен каралганда возможно. 6 жылдан бери. Эмне кылыш керек ошону? Жона бул жарандар эмне кылыш керек? Карап көрөлү. Кайсыл жерде сиздин үйүңүз, кайсыл жерде жаңы курулуш, кайсыл жерде болот, анан норма боюнча туура келеби, келбейби карап көрөлү. Бүгүнкү күндө кандай экенин. Сиздин жаңы үй боюнча. Бир жол барбы Бишкектин? Жарандар эмне кылыш керек? Эгер макул эмес болсо, каршы болсо, мынакей макул эмеспиз, каршыбыз деп митингге чейин чыгып, муну келип атышат деп эмне кылыш керек буларга? Силер же чече албасаң кайка кылыш керек? Биз турган менин үйүм болду. Бул мына участок болуп атат, мына караңыз. Менин үйүм мына сиз ушул жерде турасыз. Аралыгы мына ушул эле 1 метр 2 метр болду ошол. Мен эмне кылышым керек? Мына бул жерде азыр мен кичине личный жашоо деген бар, башка деген бар. Эмне кылам айтсаңыз ошону. Буларды карап отурам бул. Норма менен өтсө. Нормадан аерде негизи болбойт. Положено негизи менин жеке оюм боюнчачы. Просто бир тараптуу эле коркуп, бир жакты эле карап койгонсуздар. Биздин да бир аз уруксат, бизден да сураш керек. Сурасаңыздар, көрүшүңүздөр керек эле барып ал жердечи. Эми мен архивди карап эле жооп берип атам. Ал убакта 19-жыл, 4 жыл өтүптүр. Мен азыр акыркысын 22-жыл алып атат. Акыркысын жок, биздин маалымат боюнча согласование, макулдашуу 2021-жыл болуптур. Жок, МЧСтин эмес заключениясы 22-жыл алып атат. МЧСтики. Ал экспертиза болуш керек, э? Жок, МЧСтин заключениясы. Бардыгы Кочсоз 2022-жылдын МЧСке ошондой келип атат. Анан быйыл кантип берип атат 20? Ошону айтып атпайбызбы? 22-жылы мартта берип атат заключение МЧС. Болушу мүмкүн эмес. Биздин документ 19-21-жылы чыгып атат. Мен 17-ден бери жашайм. 17-ден бери ушу бийик там турат ушул жерде. 22-жылы алып эметилип калса эмне болуп калат? Мен аны карап көрөйүнчү, толук маалыматтарды жинактам. Бул экөөзүм мурда прокуратуранын ветераны экен бул кишичи. Баардык маалымат топтоп келип айтып атат да ошого. Бир жол 22-жылы протокол 13 деп атат да, жазып атат. Ошонун негизинде градостроительный комиссия изменение берип, анан сотный тамга берип атат деп атат да, ошону чыгарып анан берип атат. Ну, тиги жерден мурун болсо 25-жылга жери тиги усадебный участок менен деп берилген. Плотный застройка депчи. Анан кандай ар бир бош участок эле кайра ошо высотный тамсаныкта уруксат бериле берет ар бир бош участокко. 25-жылкы генпланга чейин запрет. Мен силерге жана айтпадымбы, 25-жылга чейин генпландын автору ГПИ градостроительство. Бул жакта да. Ошолор эле градсоветке чыгарышып атат. Эскиз застройки. Биз шаар мындай да, шаар общий берилет, общий шаар. Могул микрорайон болуш керек, көп кабаттуу үй, усадебный деп ошентип бөлүнүп берилет. Андан кийин алар өздөрү эле от общего к частному деген бар да, общий каралгандан кийин анан ар бир кварталдар менен разработка болот, проект застройки. Ошолорду градсоветке өздөрү чыгарышкан. Ошол жакта көп кабаттуу үй каралып. Бир нерсе жооп табып атам. Жарандар эмне кылыш керек ошо? Жарандар эмне кылыш керек? Кан келдибе кол коюп атпайбы ошого мына. Кан келдибе подписывайт оны же вот. Сотный эмеге чыгарылсын деп. Нет, это не один бир эле киши аны чыгара албайт, ал градсоветтен каралат. Жок, каралганда силердин кан келдибе кол коет, он же градсоветтин мүчөсүбү же эмнеси, же представитель. Имеет право или не имеет права подписывать протокол? Это уже, Байке, наверное, это не ко мне вопрос, да. Давайте логично уже, да, как бы это вопрос. Почему? Выясните? Ошондо жарандарга сиздерде жооп жок деп эмне кылыш керек экен? Мен силерге жана айтпадымбы, если их интересы не затрагиваются по санитарным, по смысле интерес болуп атат ошондо? Жерине кирип кетсеби же эмне болсо? Жерине кирген эмес. Тилер да өздөрүнүн жеринде да. Аларга да биз норма менен туура келсе, аларга да биз запрет кыла албайбыз. Эртең эле сиз кайра башка бирдемке куруп келем десең, сиздин нормага туура келсе, сизге да жок деп айта албайбыз биз. Биз нормаларга карап иштейбиз. Демек бир так жооп жок, э? Түшүнүксүз. Мен түшүнбөдүм. Силерге норма менен уруксат берилген, кечиресиздер, Бишкек аркылуу жол ошол. Кечиресиздер бар норма берген, эгер эмесеңер 3 этаждан бөлөк салынбайт деген нормалар бар эле да, негизичи башта мен салып аткандачы. 5 этажга берет да уруксат, карайсыздар. Ал жерде андан бир адам 5 этаж, 7 этаж. Жомуна өкүл турбайбы? Жанында турат Бишкек аркылуу туранчы. Уруксат берип атат 5 этаж. 1 этаж болду. Бул биздики мындай тупик айтып атпайбы? Бир болбогон тупик, чоң көчө эмес, маленький эле көчө. Маленький көчөгө кандай батат машина мен түшүнбөйм. Сууну кандай алат, канализацияны кандай алат, вообще түшүнүксүз да. Мейли суу машинанын жолун тоотуп, парковканы эмне кылат, вообще түшүнүксүз бул жердечи. Парковка батпайт, ошол жер жителдердин эле азыр айтмакчы, ар бир үйдө 2-3 машина бар.
Өз үстүнө машина. Кантип атат мен түшүнбөйм. Просто эч ким барып ал жерге көргөн эмес, караган да эмес. Просто мал жерде отуруп эле кол коюп койгон. Жок нерсе. Барып көрсөңүздөр мына интерес. Ошону мисалы үчүн сиз жетекчилигиңизге айтсаңыз, бизден сураначы. Карап көрсөңүздөр, комиссионно барсаңыздар. Биз мына азыр Иманапулдун ордуна да кирдик. Ошол кишилер менен чогуу суранышта өтүнүч. Барып көрсөңүздөр жериндечи. Жанагы балким сиздер түшүнүп атасыздар, балким чоң трасса, чоң Бабата деген чоң көчө деп картадан карап турупчу. А переулок көрүнбөйүшү мүмкүн. Картаңарда. Ошо биз айтып атпайбызбы? Туурасы 10 метр, узуну 100 метр болгон эле. Бара аласыздар. 12 үй биле. Мисалы Госстройтта биз комиссионный жауаптар болсо, Госстрой барып инспектор менен жеринде текшересиз, ошондо бара аласыздар. Конечно, бара аласыздар. Биз мына жазганбыз. 20-сына кабыл алган. 20-сына кабыл алгансыздар. Мына. Карбайдын атына. Иш күн деп жетекчиңизге айтып койсоңуз, жашоочулар келди, кайра бир сере барып карап көрөлү. Ошо кишилер айткандайбы же башкачабы депчи. Анан эгер болсо башка мыйзамдуу чара көрөсүздөр. Все, макул. Карап көрөлү. Сизден сураңачы, өтүнүч карындашым. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей Бишкек башкы архитектуранын жообун уктук. Алардын айтымында бул архитектура нормага ылайык иш алып барат экен. Нормага ылайык уруксат кагаздары берилет экен. Ошол себептен бул компанияга тиешелүү бар документтери, уруксат кагаздары берилген экен. Бирок биздин негизги эле суроо болгон бул жарандар эмне кылыш керек? Эгер үйүңүз жанында ушундай 5 этаж, 7 этаж, 9 этаж, 10 этаж үй түшүп атса эмне кылышыңыз керек? Буга так жооп жок. Биз бул ишти дагы улантабыз, дагы улантып, иликтеп, так жооп алганга аракет кылабыз. Албетте бизди акмал туруңуздар, бизден алыстабаңыздар.